Саламатсыздарбы, сиздер Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагында чыгып жаткан Агроайым подкастын көрө баштадыңыздар. Аны мен Бахар Хакимова алып барам. Бизде бүгүн конокто мурдагы айыл чарба министри, ишкер, МөМө ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиев бар. Саламатсызбы, Тилек мырза, кош келдиңиз студиябызга. Тилек мырза, бүгүн сиз менен саясат жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Бүгүн агробизнестеги мүмкүнчүлүктөр, жаңы бир технологиялар, бүгүнкү күндө дыйкандар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп жатышат, ушул жөнүндө сөз кылалы. Сөз сизде. Бүгүн айыл чарбасы кандай тарапта бара жатат, эмне трендтер болуп атат, кандай инновациялар колдонуп жатат? Негизи алганда айыл чарба тармакка биринчи көз карашты аныкталышыбыз керек да. Көп мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстандын ичинде дагы бул айыл чарба тармакка биз муну азык түлүк коопсуздукту камсыздоо фактор катары көз караш менен мамиле кылабыз да. Кээ бир өлкөлөр бар, ошол эле Голландияны алайлы, ошол эле Израилди алайлы, аларда айыл чарбаны азык түлүк коопсуздук фактору катары эмес, муну экономикалык өнүктүрүү фактору катары көз караш менен карашат да. Ошол үчүн чөлдө болгон Израиль айыл чарба экспортеру, ошол үчүн Ысык көл облусунан кичинекей болгон Голландия бир жылда $100 миллиард айыл чарба продукциясын экспорттойт да. Биз дагы азыр ошондой сунуш берип атабыз. Айыл чарба тармакка азык түлүк коопсуздук катары гана эмес, муну экономикалык өнүктүрүү фактор катары көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек да. Керек болсо айыл чарба министрликтин жобосунда дагы жазылып турат. Азык түлүк коопсуздугу деп эле. Эң негизги функциясы азык түлүк коопсуздугу деп турат да. Ошол жака үтүрдү коюп туруп, жана ушул экономикалык өнүктүрүү фактор катары кошулуш керек да. Ошондо биз айыл чарба тармакка таптакыр башка көз караш менен карап калабыз. Азыр болсо баары мамлекеттин ролу аябай чоң болгондуктан, кээ бир учурларда ар кандай бир базар экономикага кийлигишүү болуп, же азыркы деле алып карасак, өзгөчө өтөт. Эски бир пландык экономикалык көз караш менен мындай башкарууну көрүп атабыз. Анткени ошол эле жер семирткичтерди 1 миллиард сомго сатып алды өкмөт, анан 1 миллиард сомго үрөндөрдү сатып алган. Анын болсо бул мындай базар экономикага кийлигишүүсү болуп кетти да. Анткени анын өзүнүн биякта ошо ташып келген компаниялар бар эле, алардын базарын бузуп салды десек болот да. Ошол эле учурда мындай мамлекеттик акча дагы анча туура колдонулбагандай сезилет. Эми эгерде бияктан мындай эң жакшы каякта перспектива бар болгон тармактарды аныктасак, мен өзүм ушундай бир доктринаны сунуштагам, айыл чарба доктринасын. Аякта биз өзүбүздүн статус-квону аныктап, биз кандай мамлекетпиз, кандай артыкчылыктарыбыз бар, кандай кемчиликтерибиз бар. Кемчилигибиз, эң негизги кемчилигибиз бул географияны алсак, бизде мындай деңизге чыгып албайбыз. Демек, эмнени Кыргызстанга киргизгени дагы, чыгарганы дагы баары кымбат болуп калат. Анткени эң арзан дүйнөдөгү мындай транспорт бул мындай ташыган жол, бул деңиз аркылуу ташыган. Анан темир жол, анан авто, анан самолет да. Бирок биз деңизге жок, биякта уже кемитип коюп атабыз. Темир жол жагынан дагы бир чектөөлөрүбүз бар. Авто жагынан дагы биз дайыма байкап калабыз. Ошол эле кошуналарыбыз кээде учурлар менен жабып койгон, анан биздин ички эмебизге мындай таасирин тийгизип, муну рычаг катары колдонушат да. Демек, биз Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн күчөтүш үчүн самолет менен жеткире турганда дагы өзүн актагандай, анан акчаны алып келе турган продукцияларга ставка жасаш керек да. Ал кандай продукциялар, ал жок дегенде мына $7 өдө болсо, ошондо мисалы үчүн азыр деле биздин этти $1,5 менен Дубайга чейин ташышат да, самолет менен. Анан баары бул жакшы актайт, анан ортодон да акча жакшы эле табышат да. Демек, мен азыр силерге кээ бир сандарды айтып кетейин. Кайсы тармактар перспективасы бар? Бул МөМө тармагы, ягодоводство жак именно. Анткени биз мындай бир кандайдыр бир пирамида баалар жагынан пирамидага таралсак, дан азыктар эң арзан болот. Анан МөМө жер жемиштер, анан фрукты,
мөмө жемиштердин ошо именно бак дарактарда өскөндөрдү. Мисалы үчүн фасоль, бобовый деп коет го, бобовый жак. Анан жана ягодалар менен ошо мөмө жемиштер менен жаңгактар келет да. Эң кымбат премиалдуу сектор бул мөмө менен жаңгак. Ушул жактарга биз ставка жасашыбыз керек. Сиздер азыркы күндө ушул бир өзгөчөлүктүү бир нишаны табуу жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Ушул мөмө деп ассоциация түздүңүздөр, ишкерлер. Бүгүнкү күндө кандай баратат ошол иш? Мындай катарыңыздар көбөйдүбү? Экспорт чоң пландарды коюп аткан экенсиздер, биз билген боюнча. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Биз азыр пландарды мындай койдук. Жалпы аянтты 50.000 гектарга чейин жеткизели деп атабыз. Азыркы учурда 4,5 гектардай жерге мындай айдалган. Эми ушуну 50.000 гектарга чейин 2030 жылга чейин жеткизели деген планыбыз бар. 50.000 гектардан орточо эсеп менен 15 тоннага чейин жана түшүмдүүлүгүн чыгарсак, көтөрсөк, бул 750.000 тонна даяр продукция болот да. 750.000 тоннаны $1,5 менен санаганда бул 1 миллиард 125 миллион доллар мындай экспортко кете турган көлөм болуп калат да. Бул көппү же азбы деп мындай сурасаңар, бул мындай мисалы үчүн ошол эле Талас облусунда, бир эле облуста фасолду өндүрүп аткан жалпы аянты 80.000ден 100.000 гектарга чейин айдалат да. Эми ошонун жарымы эле болуп атат. Бирок Кыргызстан боюнча бүт облустарды алганда 50.000 эле гектар мындай. Бул азыркы айдоо аянттын 4%-дан аз да. Бирок бул биринчи Кыргызстандын $1 миллиард ашык алып келе турган тармак болуп эсептелип калат. Сиздер ошону изилдеп көрүп анан баштадыңыздар да? Ооба, албетте. Анткени эми бул биз еще чийки зат катары санадык. Бул эң минимальный баалары да. Эми дүйнөлүк базарлардын эмесин айтып коеюн. Биз $1,5 санап атабыз да. Дүйнөлүк базарда мындай кулпунайдын баасы $2-3, орточо баасы. Малинаныкы $6. Бул чийки зат катары. Эгерде аны кайра иштетип кургатса, мисалы үчүн кургатылган клубника, кулпунай, дүйнөлүк баасы орточо $30-35 кургатылганы. Кургатылган малина болсо $50-60. Эми элестетип көргүлө. $60 кургатылган малинаны биз чоң Nestlеге окшогон компанияларга мындай аларга мындай ташып берип сата тургандай биздин да Кыргызстанда компаниялар пайда болуп калса, бул сонун болот да. Алар болсо аны йогурттарга кошушабы, же ар кандай кичинекей балдардын тамактарына кошушабы, джемдерге колдонобу, ар кандай түрлүү жолдор бар да. Анын ошо сублимация деген технология деп коет. Биз атайын Берлинде фрут логистика деген көргөзмөгө катышып, ошол жакта жабдыктардын баарын да көрүп чыктык. Азыр ошолор менен азыр контакттарды түзүп атабыз. Анан Кыргызстанга ушул технологияларды алып келели деген максат койдук да. Биринчи бизге шоковый заморозка көп болуш керек. Андан кийин морозильниктер көп болуш керек. Сезон болгондо, масса чыкканда ошондо биз мындай баасы өдө ылдый секирбеш үчүн заморозкага кирип туруп, анан морозильникке коюп койсо, шашпай 1 жыл бою ошону кургатып же кайра иштетип, джемге кетирип, түрлүү мындай кайра иштетип койсо болот анычы. Бул абдан мындай перспективасы жакшы болгон тармактар. Ошол үчүн эми мындай бир эле сан айтып коеюн. 1 гектар жерден мындай клубника, малинадан көбүрөөк тага турган мындай өсүмдүк жок да. Биз эгерде дан азыктарды отургузсаңар, аяктан эми ашып кетсе $200-300 табылат. Эгерде ошол эле фасолду алганда, аякта 200.000-300.000 сом мүмкүн табылат да. Малина, клубниканы болсо $20.000 өдө кетип калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн азыр бизде орточо эсеп менен түшүмдүүлүк 6 тоннадан 10 тоннага чейин клубунайдыкы. Итальянецтердики 30 тоннадан 50 тоннага чейин экен, 5 эсе көп. Эми биз ушуну мына көлөм жагынан көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар, анан баасын жагынан да көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошолорду мындай эки как рычаг катары колдоно берсек, буюрса муну мындай эң жакшы перспектива бар болгон тармак катары көрөм да.
Андан тышкары да башка тармактар бар. Эгер да кызык болсо, алар жөнүндө дагы кыскача айтып берем. Мен азыр бираздан ушул экспорттоо шарттары боюнча сурайм. Ага чейин да мисалы ушундай бир иш башташ үчүн сөзсүз эле бир чоң көлөмдө акча колдоо керекпи? Же айыл эргесинде мисалы дыйкан чарба боюнча да иш алып барган сөзсүз эле ушундай чоң көлөмдө акча керекпи? Же баштай берсе болобу майдадан деле? Агороддон деле башташ. Көбүнчө азыркы бизде азыр 25 000 тоннадай мөмө өндүрүлөт жылда. Ошонун дерлик 90%-ын ашыгы бул 10-15 сотка огороддон эле чыгарган фермерлер. Көбүнчөсү майда. Бизде чиновниктер бир мантрадай болуп жатталган мындай айыл чарбанын эң чоң көйгөйү эмне десе, мелкотоварность деп айтып берет да. Бул көйгөй эмес, бул биздин артыкчылыгыбыз. Биз Казакстан боло албайбыз, биз Россия эч качан боло албайбыз, анткени алардын аянты башка, алардын айыл чарба структурасы таптакыр башка. Алардыкы 1000 гектарлап жерлерди иштетиш керек, анткени түз бар. Бизде мындай рельефке жараша тоолуу аймактарда таптакыр башка структура болуш керек. Биз мисалы үчүн ошол эле Австриядан же Швейцариядан же Италиянын түндүк тарабында ошондой рельеф бар болгон жактардын карасаңар, аякта дагы фермерлер орточо эсеп менен 1 гектар жерди иштетет. Бирок алар миллионерлер. Анткени алар дагы ошо кичинекей жерден максималдуу көп түшүмдүүлүктү алып, бир нерсе именно жана премиалдуу бир секторлорго көңүл буруп, анан даамы жакшы болгон продукцияларды өндүрүп туруп, өзүнүн бир нишаларына киргизген да. Анан бизде бул советтик бир ой жүгүртүүнү таштап, анткени колхоз, совхоз деген илгерки чоңойтуш керек, ирилештириш керек деген бир эле түшүнүк, бул чоң жаңылыштык да. Азыр эң чоң бизде бир холдинг түзүлсүнчү, Кыргызстандачы. Ал Казакстандын холдингдин мындай 1% болуп калат. Керек болсо Татишев деген азыр миллиардер бар Казакстан. Биздин чоң корпорацияларды бияктан жөн эле мындай сатып алып коет. Демек, эгерде анын баары ирилештирилип кетсе, кийин биздин азык-түлүк коопсуздукту өзүнүн колуна алып коюшу мүмкүн да. Ошондой коркунуч бар. А эгерде майда бирок көп чарбалар болсо, чоң инвесторлорго мындай бияка кириш анча кызыгы жок да. Азык-түлүк коопсуздук жагынан алганда дагы майда болуп фермерлер болгондугу бул жакшы. Бирок эмне кылыш керек? Бул сервистик компанияларды көбөйтүш керек. Анткени ошол эле Италияда дагы аякта фермер жылдын башында бүт сервистик компаниялар менен контракт түзөт. Бирөөсү келип көчөттөрүн отургузуп кетет, бирөөсү келип сугарып берет, бирөөсү келип түшүм чогултуп берет, бирөөсү алып барып хранениеге алып барып киргизет сактаганга. Анан бирөөсү барып сатып берет. Фермер контракттар эле түзөт, болду. Жана профессиональный сервисный компаниялар болсо, алар ошол жумушту 1 гектардан бүтүрдү, жанында кошуна дагы 1 гектар ушинтип эле бир күндө 50 гектар, 100 гектарды иштетишет. Эгерде фермер өзү иштетсе, анын өздүк баасы кымбатыраак болуп кетмек. Булар менен контракт түзүп алганда, алар көлөмү менен көп иштеген үчүн өздүк баасы арзаныраак болуп, win-win деп коет го. Эки тарап тең утат да. Бизде азыр айыл чарба секторубузда ошол сервис мындай адискөй сервистик компаниялар жетишпей атат. Ушул ниша, ушул чоң мүмкүнчүлүк. Азыр мисалы үчүн ким көрүүчүлөрдүн арасынан каяка мындай кирсе болот, кандай бизнес жасаса болот десе, ушул жака көңүл буруш керек. Силер дыйкандар азыр бизде 450 000 дыйкан бар Кыргызстан боюнчачы. Баары кыйналып жүрөт. Анткени баары дыйкан деген өзү агроном да болот, бухгалтер да болот, сатуучу да болот, маркетолог да болот, мындай закупщик дагы болот, финансист да болот. Баарын өзү алып аткандыктан, ошонун кандайдыр бир оор болуп аткан бир нерсесин өзүңөргө аутсорска алып туруп жеңилдеткиле жашоосун. Силер аларга кызмат кылып атканыңар үчүн анан win-win бир жакшы бир модельди сунуштап и соответственно мындай көп көлөм менен иштеп койсо болот да. Бул чоң рынок, аябай чоң рынок. Мындай да, эки түрдө кишилер болот. Биз айыл чарба өнүккөн эмес, баары жаман, эптеп-септеп жүрөт деген мындай көйгөй катары айтсак болот. Бирок ошол эле учурда бул эмнени билдирет? Бул база бизде мындай азыр аябай төмөн да.
өскөнгө мүмкүнчүлүк аябай чоң. Кыргызстандын орточо дүйнөлүк банктын көрсөткүчү бар. Орточо фермери бир жылда $1524 продукцияны өндүрөт экен. Ошол эле Израилде $80,000 ашып эмеге акчага өндүрөт да. Айырмасы канча там 55-60 эсе болуп кетет ба. Эми элестеткеле канча потенциал бар өскөнгөчү. Биякта жөн эле мындай куражы менен мындай кызыккан адамдар ушул секторго кирип, дыйканчылык менен иштебей, бирок дыйкандарга өзүнүн бир кызматын сунуштаса, ушул жак аябай өздөрү дагы акча табат, дыйкандар дагы байыйт. Анан жалпы мындай жакшы көрсөткүчтөргө чыгарсак болот да. Бир канча тармак атап кетесизби? Мисалы, нишалар жөнүндө сөз кылбадыкпы? Мисалы, Кыргызстандын деле ар бир аймагынын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар да. Ошо бүгүнкү күндө кайсы тармактарды тандаса болот? Эгерде мөмөлөрдү айтып кетсек, кулпунай делик мындай көп жерлерде өсүшү мүмкүн. Аябай суук жерлерде эле өспөйт. Мисалы үчүн Ат башы жактарга мындай окшогон жерлергечи, бирок көбүнчө жерлерде өсүшү мүмкүн. Малина болсо, наоборот, ысык жакта жакшы өспөйт, салкыныраак жактарда жакшы өсөт. Чычырканак болсо, эң мындай суук жерде өсөт. Ошол эле Ат башыда өсүшү мүмкүн, Карагаттагы суук жерлерде өсүшү мүмкүн. То есть мөмөнүн эмнеси жакшы? Кыргызстандын 100% аймагында, ар кайсы жактарында мөмөлөрдү өстүрсө болот. Ошол үчүн биз азыр ушул тармакты мындай тандап, азыр приоритет катары көрүп атабыз да. Кийинки нишалар бул японецтер менен бир долбоор биякта ишке ашырылган, бул үрөндөрдү өндүрүү боюнча. Жер жемиштердин үрөндөрүн. Бул бир айыл бир продукт. Жок, ал таптакыр башка. Булар кооперативтерди түзүп туруп, үрөндөрдү, мисалы үчүн Ашкабактын үрөнүн чыгарышат, анан Кореяга, Японияга самолет менен сатышат. Же ар кандай салаттары бар го, зелень, ошолордун үрөндөрүн чыгарышат, анан ошол сатып атышат. Силерге мына маалымат катары 1 килограмм черри деген томат бар го, кичинекей болгон помидор. Ошонун үрөнүнүн 1 килограммдын баасы кандай ойлойсуз, канча сом, канча доллар болушу мүмкүн? Канча, сиздин оюңузча максимум? Потолокто айтып көрүңүз. $1000 дейин анда. $20,000. $20,000? 1 килограмм үрөндүн баасы $20,000. Эми самолет менен деле жөнөтсөң $20,000. Эми алтындын ордуна мындай үрөндөрдү жөнөтсөк болот да. Мен деле биз мисалы үчүн күнөсканада мындай кичинекей болгон эми 15 грамм, 20 грамм бир үрөндөрдү аласың, ошолго $100 төлөйсүң. Биз иштетип жүрөбүз да. Анан бир Голландиядан бир компания келип, Рикцон деген, алар көлдө бир эксперименттер жасап, бадыраңдын үрөнүн өстүрүп көрүшүптүр. Дүйнөдө андай сапаттагы үрөн чыкпаптыр. Аябай шок болуштур да. Анткени аябай дайнектери чоң болуп, сонун болуп чыгыптыр. Анан перспектива, мисалы үчүн өзгөчө ысык көлдүн өрөөнүн бир эле ушул семеноводство деп туруп ушул жака көңүл буруп койсот. Анткени көлдө өзгөчө климат бар. 1600 метр бийиктик, күндүн күчү, аякта эмесе аябай радиациясы жакшы. Анан жалпы көл жылуулуу болгон үчүн бул уникалдуу микроклиматы менен аймакта, дүйнөдө жок болгон микроклимат. Ошол үчүн аякта уникалдуу нерселерди чыгарсак болот. Кийинки тармак бул дары чөптөр. Анткени фармацевтический ар кандай компаниялар менен биз өтө кымбат дарыларды чыгарса болот. Анын ичинде дагы бир аз жолго коюлуп келатат окшойт ушул тармак. Ооба. Бизде мисалы ошол эле кайра эле көлдө айтканда, аякта эң арзан валериандан деле өстүрүшөт. Ал илгертеден бери эле өстүрүшөт да. Бирок мисалы үчүн айым ошо айыл чарба тармакта иштеген бар, Айсулуу деген. Ал көлдө дагы лавандан өстүрөт. Лавандан өстүрүп, андан май өндүрүп туруп, аны эмелерге, духи чыгарган компанияларга лавандовое масло деп сатат да. Косметологияда колдонот. Косметологияда. Эми элестеткиле, тоодо биз жөн эле тоого чыгып сейилдеп барсак, биз аякта мындай
алма өскөндү жапай эмелерди манча көрбөйбүз, же бадыраң, помидор бир нерсе өстүргөндү көрбөйбүз. Бизге Кудай өзү айтып атат, кыргыз сен нени өстүрүп атсаң, чычырканакты көрүп калабыз, туурабы? Сайдын тушунда көрүп калабыз. Жапай ар кандай мөмөлөрдү көрүп калабыз, чөптү көрөбүз. Ар кандай дары чөптөрдү көрөбүз. Бирок мындай биз мисалы үчүн Казакстан менен дан азыктар боюнча эч качан ута албайбыз күрөштүчү. Өзбектер менен жер жемиш менен, анан жана бак даракта өскөн мөмө жемиштер менен биз мындай алар менен тирешиш оор, аябай оор болот. Ягода жагынан, дары чөптөр жагынан, жана үрөндөр жагынан өзгөчө бул рельеф үчүн. Анан балык, форель жагынан биздин региондо биз менен бул нишада эч качан конкуренция ута албайт бизденчи. Ошол эле балыкты алганда Токтогул каскадда эле 200 000 тонна потенциал жатат. 200 000 тонна деген бул $5 чийки зат катары сатылса, биякта да $1 миллиард жатат. Эгерде аны уже жана стейктерге катары кылып туруп кесип саттырса, ал болсо орточо эсеп менен где-то $4 миллиард чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Муну мындай уже кошумча наркын кошкондо дагы ошондой болуп кетиши мүмкүн. Демек, жалпы айыл чарба тармактагы ушундай экспорт ориентированный тармак нишаларга көңүл бурсак, менин мындай саноолорум боюнча, эсептерим менен боюнча минимум где-то $10 миллиард потенциал бар. Ушул тармакта колдонулбай жаткан азыр. Түшүнбөгөн даже мындай ага биздин көз карашыбыз жетише элек. Фантастика катары болушу мүмкүн, кайра эле эстейли Голландияны. Аянты Ысык көл облусунан кичинекей. Бирок айыл чарба гана продукциясын $100 миллиард экспорттойт. Ошол кичинекей Голландия, биз Голландиядан 5 эсе чоңбуз. Ошонун эмне биз 10% ээлей албайбызбы? Алар жазып аткан ошо 10% жазып албайбызбы? Жөн эле жазсак болот. Бияктан айыл чарба тармагына азык-түлүк коопсуздук гана эмес, муну именно экономикалык локомотив керек болсо боло ала турган, анан башка тармактарга тоо кенде, мисалы үчүн бир ченелүү эле кишилер байыйт. Туурабы? Айыл чарба тармакта ар бир дыйкан иштеп аткан, жерди иштеп аткан киши жалпы социалдык экономикалык мындай абалды көтөрүп койсо болот, жашоонун мындай сапатын көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Башка мен андай тармактарды билбейм. Азыр биз мына IT деп атабыз, креативдик индустрия деп атабыз. Ал жакта менин айылдарды кыдырайлы чогуу, мектептерге барайлы. 1000 бала бүтүрүүчүнөн мүмкүн 5 баласы, мүмкүн 10 баласы ушул тармакка кызык кетиши мүмкүн. Жарымы миграцияга кетем дейт, жарымы калам, аны айыл чарба менен иштейм дейт. Эми башка жол жок. Ошол үчүн массалык түрдө эгерде бир өзгөрүүлөр жасайбыз десек, айыл чарба тармакка көңүл буруп, ошол жактан нишаларды таап, анан ошол жакка биз эң жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек да. Сиз өзүңүз дагы ушул ишкердикти жаңы баштаган кезде жаш баштагансыз. Бүгүнкү күндө ушул сиз агро тармагында өзгөчө жаштар үчүн эмне мүмкүнчүлүктөр бар? Кантип башташ керек? Негизи мамлекеттик саясатты кичине өзгөрүүлөрдү киргизсе, мен азыр жаштар саясаты маданият министрлигинин алдында да, анан аларга деле сунуштаган. Негизи айыл чарба тармакка бөлүнгөн жана льготалык кредиттер бар, ар кандай программалар бар. Ошонун ичине эле бюджеттен кошумча акча сурабай эле, ошонун ичиндеги эле просто квоталарды киргизип койгула. Жаш фермер деген программанын, например, ФСХ долбоору бар. Аякта мурун 6 миллиард сом бөлүнчү, азыр болсо 3,5 миллиард бөлүнүптүр бул жылы. Андан тышкары кластерлерге дагы жалпы 10 миллиард бөлүнгөн. Ошонун ичинен жок дегенде мындай 20% жаш фермерлерге берилсин деп айтып койсо болотпу? Ал акча мындай кошумча акча талап болгон жок. Просто мындай жаштарга стимул берип коюш керек. Азыр Японияда, мисалы үчүн, эң чоң көйгөй айыл чарбасында жаштар барбайт экен. Анан булар толтур азыр акча берип атышыптыр, келгилечи депчи, ошондо да келишпейт. Өнүккөн өлкөлөрдүн көбүнчөсүндө мындай жаштар айыл чарба менен иштегиси келбейт экен да.
Японияда мисалы үчүн орточо канча жашта десек фермер 66 жашта экен. Орточо фермердин жашы. Бизде эми аларга караганда Кудайга шүгүр жакшы мындай жаштар азыр кызыгуусу бар. Бирок айла жоктугунан эмес, эптеп септеп бир ишти жазасам дегенден эмес, бизнес потенциалы менен, билими менен, технологияларын алып келип туруп, бияка мындай чоң жакшы бир стартаптарды жасап кириш керек да. Мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Азыр дүйнөдө технологиялар өнүгүп атат. Ошол жактан технологияларды алып келип, бияктагылар менен айкалыштырып, элибизге жакшы бир чечимдерди берип, технологиялык чечимдерди берсе, өздөрү дагы акча табат, эл дагы жеңилдетет да. Мисалы үчүн биз жакында эле мына Польша, Италияга бардык. Аякта кээ бир техникалар бар экен. Ошол эле клубниканы иштеген, монтип отуруп алат экен. Отуруп алып туруп, 3 киши отурат экен. Биякта 7000 евролук машина экен да. Электродвигатель менен. Анан отуруп алып, эмесин ылдамдуулугун регулировка кылып туруп эле, анан ошо жөөккө салып коет экен. Анан тизеси менен тизеле мындай отурбай, жерде отурганда эле болот экенсиң, анан бүт ошол кулпунайды тересиң, биякта ящикке саласың, артка багажка жүктөй бересиң да. Бизде мисалы үчүн азыр малинаны дагы кулпунайда тергенде ошол килограммына же банкасына төлөйт да. Ошол эле акча, ошол эле ставка менен ушундайды 7000 еврого алып кой, киргизип кой. 3 кишиге мындай айлыкты төлөп кой. Бирок фермерлерден ошол ар бир банкасына төлөнгөн акчасын алып бер. Бүттү. Бирок 3 киши 10 кишиден ашык кишини мындай алмаштырып коет да. Ортосунда ошол бир эле жабдык турат. Вот ошондой мындай нишалар бар. Ошол жактарга көңүл буруш керек да. Комбайндар бар экен, мисалы үчүн малинаны, карагатты дүйнөдө уже комбайн менен гана теришет экен. Кол менен эч ким тербейт экен уже. Биз дагы эле кол менен терип жүрөбүз. Малинаны дагы терсе болот экен, бирок аны мындай переработкага кетирген малина болот экен да. Анан атайын сортторду алып келиш керек экен. Көчөттөрдү алып келүү боюнча бул дагы чоң тармак. Мисалы үчүн билимди берип, агрономдор менен, дыйкандар менен иштешип туруп, көчөттөрдү алып келип, үйрөтүп, жөн эле сатып эмес, анан 2-3 жыл артынан жакшы иштесе, ал акчасы табып, мисалы үчүн 1 гектар отургузду, жакшы иштеп акча тапса, сенден эле дагы 1 жылдан кийин дагы 1 гектар калат. Бирок мындай кыска мөөнөттө ой жүгүртпөй, 10 жылга алдын ала ой жүгүртсө, биздин ишкерлерчи, анда сөзсүз түрдө жакшы ийгиликке жетишет. Эми бүгүнкү күндө экспорттоо шарттары боюнча кантип экспортко чыкса болот? Экспорт боюнча эч кандай маселе жок. Бизде азыр мисалы үчүн биздин ассоциацияда көп экспортерлорубуз бар. Анан биякта бир экспортер эмес, алар мындай конкуренттик шарт түзүлгөн да. Мисалы үчүн Бектемир деген экспортер бар, Зухра эже деген, Медин деген баласы менен буларда ар биринде ошо 5000 тонна экспортташат. Булар эң чоң экспортерлор да. Андан тышкары дагы 1000 тоннадан, 2000 тоннадан экспорт кылгандар бар да. Бияктан бул дыйкандарга жакшы. Аяктан конкуренция көп болгондуктан, анткени булар эң жогорку баа менен дыйкандарын сатып алганга муктаж болушат да. Анткени алар болсо бияктан өзүнчө приемный пункттар бар, заготовительдер бар. Алардан алып туруп, анан биздин эмеге чейин, Салихардка чейин ташып сатышат. Элестетиңиз, мындай малина, клубника Кыргызстандыкы Салихард, Сургут жактарга чейин жетет 2,5 суткада. Аякта Туркиянын, Египеттин клубникасы сатылат. Ошо биздики кирип баштагандачы. Жаңы биздин сезон башталганда Туркиянын, Египеттин соодасы токтойт. Анткени алардыкы ооба мындай көрүнүшү жакшы болгону менен биздики даамы таптакыр башка болгондугунан, бизде Туркия менен Египетте дайыма жылуу да. Бизде түнчүндө салкын, күндүз ысык болгондуктан мөмөлөрүнүн даамы өзгөчө болот. Таттуураак болот, анан кичине кычкыл болот да. Ошол даамын, мисалы үчүн, ошо Россиядагы кардарлар суктанып, кымбатыраак болсо дагы тиги Туркиянын клубунайына караганда кымбатыраак баа менен сатып алышат.
анан тиги сатылбай калат тигилердики. Бүттү Кыргызстандыкы кирди деген бул уже брендке айланып калган да. Биз дагы эми азыр өзүбүздүн мындай пландарды коюп атканда айтып атабыз, эң негизги ставканы биз даамына, анан жытына кылабыз. Көлөмүнө эмес, түшүмдүүлүгүнө көңүл бурбайбыз. Эң негизги нерсе бизге даамы, анан жыты. Анткени кардарлар дүйнөдө биз мындай сыр дегенде кайсы мамлекетти элестетесиз? Голландия же Швейцария. Мындай вино дегенде кайсы мамлекет? Франция. Вот Кыргызстан эмени мисалы үчүн ошол эле кулпунай же малина дегенде Кыргызстан деген бул именно премиалдуу, эң даамдуу деген брендти биз ассоциация катары ушундай максат койдук да. Дүйнөдө Кыргызстандын мөмөлөрү деген брендти жасашыбыз керек. Ошол чоң иш алдыда. Биз азыр баарыбыз мындай толкунданып турабыз, ошол менен иштейбиз деп. Анан биякта биздин фермерлерден дагы көз каранды да. Ошол бир чакан чарба жүргүзгөн, ушундай бир сонун мөмөлөрдү өстүргөн дыйкандар сиздерге кантип кошула алышат ошол продукциясын экспортко чыгарыш үчүн? Бизде өзүбүздүн 772-51-51-50 деген корпоративдик номер бар, ассоциацияныкы. Ошол номер аркылуу байланышып, мүчө болуп катталса болот. Мүчөлөрүбүз үчүн дароо эле айтып кетейин, эмне үчүн мүчө болуш керек, Биз аябай көп артыкчылыктарды берели деп атабыз, бирок жакында эле ошо Италияга барганда алардын көчөттөрү биздин аймакта, жалпы Кыргызстан, Казакстанда орточо эсеп менен 40 сомдон сатылчу экен да, көчөттөрүчү. Бирок биздин ассоциация аларга келечекти көрсөтүп бердик. Жаныбызда Кытай турат дедик. Алар Кытайга аябай кызыгышты. Анан жана 50.000 гектарга чейин чыгарабыз деген планыбыз бар дегендиктен булар перспективасын көрүп туруп бизге эң жакшы шартты беришти ассоциация катары. Эми биздин ассоциациянын мүчөлөрүнө 40 сомдон эмес 25 сомдон көчөттөрдү алганга мүмкүнчүлүк ачып бердик. Эми 1 гектарга 50.000 көчөт кетет. 50.000 көчөттү 15 сом үнөмдөгөнү санаса 750.000 сом ар бир дыйкан, бир фермерден үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк ачып бердик да. Бирок мүчө болуш керек ал үчүн. Анткени биз дагы ассоциация, биз эч кандай мындай грант эмелерди албайбыз. Биз өзүбүздүн эле күчүбүз менен азыр иштеп атабыз да. Мындай мүчөлүк акылар менен, өзүбүздүн мындай активдүү мүчөлөрдүн каржылоолору менен мүмкүн ар кандай долбоорлорго да катышабыз, бирок негизги өзүбүздүкү болсун деген максат койгонбуз. Азыр ошол менен ишти жылдырып атабыз да. Тилек мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ишиңизге келип калайбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Анан бүт дыйкандарга ийгиликтер кылайм. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагында Агроайым подкастын көрдүңүздөр. Аны мен Бахар Хакимова алып бардым. Аман туруңуздар.